Тааныбай калган жоксуздарбы? Ооба, бул Берембек байкенин келинчеги. Ар бир эле айымдын жүрөгүнүн түпкүрүндө ушинтип ак көйнөк кийип турмушка чыксам экен, ак көйнөк кийсем экен деген кичинекей кезинен баштап кыялы болот. Албетте Кундуз эженин дагы дал ошондой кыялы болгон, бирок жашоо шартка байланыштуу тилекке каршы ал кыялы орундалбаган бойдон калып кеткен. Кундуз эженин кыялын бүгүн бир аз болсо дагы орундатканга аракет кылдык. Ооба, эч кандай той, эч нерсе болгон жок. Чоң гана уз көйнөктү кийгизип, сүрөткө тартып, видеого тартып, жакшы маанай тартууладыган. Анткени бул нерсе көпкө чейин даже өмүр бою унутулбайт деп ойлойм. Кундуз эже 15 жылдан бери боён элек мен өзүмө каранбай калгам деп бизди таң калтырды. Эмоциясы кандай болот деп аягына чейин күзгүнү каратпастан макияж, прическа жасалып бүттү. Эми караңыздар, биринчи жолу өзүн көрүп жатат. Мамиле кылсаң ага аяр, гүл болуп ачылат аял, барына болгон дайым. Танайт. Кандай болуптур, башкача сезим болот. Жакты. Вообще. Ким бу өзү? Девушка ползком. По-любому из глубины души ушул мечта бар болчу да. Бар болгон да. Вообще. Ар бир айым бактылуу болгонго, сулуу болгонго татыктуу деп ойлойм. Жана бул кыялды орундатканга бизге Дом красоты салону Азиатта чоң жардам көрсөттү. Макияж, прическаны бекер жасады, жана бул свадебный көйнөктү бекер берип, бул жерде мобилографтар негизи эле бардыгы бекер болду. Дом красоты салонунун жалпы жааматына, Азиаттага, мобилограф кыздарга ыраазычылык билдиребиз. Караңыздарчы, кандай сонун болуп калды. Көйнөктү кийгенге чейин аябай ыңгайсыз болду, кийбей эле коеюнчу деп. Бирок кийгенден кийин өкүнгөн жок деп ойлойбуз, анткени бактылуулугу көрүнүп турду.